Bir çögünüp bir video kayırlı jasap koyar eken 5 yılga abaka kirgizip koydu. Ошо bir münafıklık berýär. Kayrılsın men bereyim hem kayrılsın hem. Kişi öldürgen emes eken hem boldur. İbrahim berem dediniz ile oşo oydan eş kanday tiyanak çıkıp atar. Apası olsa şu balamlayla özüne göz gıcalak bolup ösüp ketdi de. Rahmetli kalıp koyçu diyor. Yazdırıp tez. Afgan soğuşunlarda gelemin 3. topta mayıpmın. Oşul balam beni karatan balam oşul de. Алай районунун тургуну Абдиманап Кудайбердиев 1 жылдан бери президенттин ырайымын күтүп отурат. Анткени 30 жаштагы уулу мындан 3 жыл мурун Ош шаарында өткөн Көкбөрү оюнунан кийинки жаңжалдан соң кармалып, 5 жылга эркинен ажыратылган. Ага аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен айып тагылган. Жакында эле президент Алай районуна барганда Садыр Жапаровго суроо берип, баласына ырайым берүүнү өтүнгөн. Анда Жапаров кабыл алып, келиңиз, мен сизге ырайым берейин деген экен. Бирок андан соң тиешелүү органдарга кайрылса натыйжа болбой жатканын айтып, менин үнүмдү дагы бир президентке жеткирип койгула деп биздин каналга кайрылды. Улак чапсаңар жакшына чаппайсыңарбы, мындай чаппайсыңарбы, эркекче чаппайсыңарбы деп bir çögünüp bir video kayırlı jasap koyar eken onusу internetке тарап кетип TikToktон. Ошол тууралуу 2 сентябрда кармалып шаардык милициясына апарып камашкан экен. Кийин өздөрү сот адвокат неме кылса өздөрү сот чечим чыгарып 2 айга СИЗОго киргизип коюшкан. 2 ай СИЗОдо отурду. Кийин Ленин райондук сот болуп 3 жылга пробация менен чыгарып бердиле. Чыгарып бергенден кийин кайра прокуратура кызматкери арыз аппликацияга арызды экен, ошо менен арыз жазып коюп, кайра шаардык сот эмесин карап сот болуп 5 жылга абакка киргизип койду. 2023-жылы ноябрдан бери азыр ошо эме абакта отурат. Өткөндө апрелде президентибиз эл жерди кыдырганда биздин районго барып калганда ошода президентке кайрылуу жасадым эле. Президент майлы эме берейин, ырайым берейин, балаңыз жазсын деди. Ошондон балама мен бирөөнү жөнөтүшүндай жаздырат экен деди. Ал жердегилер бизге приказ келсе жаздырабыз, ол көчөдөн жолгон көрүнгөн өткөнгө эле жаз десе биз жаздыра бербейбиз деп турам. Ошол ойдон балам ушул жерде отурат, анан эч жерден тыянак чыккан жок. Кичине иштеп келе калайын күзгө чейин дегенде мен күздөрдө бир үйлөп койсом деп неме кылган, ошого кичине иштеп келем деп анан такси болуп иштеп жүрүп ушул жерде. Ошондой неме болуп ошол видео кайрылуу жасап коюп ошентип ошого эме кабылып отурат. Канча балаңыз бар, балдарыңыз каякта? 2 уулум, 2 кызым бар, 2 кызым турмушка чыгып кеткен. Чоң балам өзү темчилик болуп канча жылдан бери Россияда иштеп жүрөт. Үй алып алсам дагы башка неме кылып алайын деп эл кеткен, жака кеткен олдор мигрант болуп жүрөт азыр. Ошол балам мени карасам балам ушул эле. Апасы болсо ошол баламлайынан ооруп жүрүп ноябрда көз өтүп кетти. Ошондон бери мен өзүм жалгыз калдым. Топурак салганы барды? Жок, топурак салганга келген жок. Биз деле айткан жокпуз. Эми биз деле неме болуп да бар. Ал жактан уруксат бербесе керек деп биз деле айткан жокпуз. Балам азыр угуп элек апасынын өткөнүн. Биле эле керек болуш керек, укпагандан билбейт да апасынын өткөнүн деле. Биз жеткизген жокпуз апасынын өтүп кеткенин. Ошо балам камалып кетти деп жүрүп, ошо балам качан келет эми? Элдер ушу чөгкөн үчүн камалдыбы дейт деп ооруп жүрүп өтүп кетти. Өзүнө өз гыжалак болуп өтүп кетти да. Эми элдер бирөө сөккөнгө камалып койсун дейт деп атат эле. Ушундай ооруп өтүп кетти да. Президент Садыр Нуркожоевич ушу менин кайрылуум ушу балама бир өткөндө Алайга барганыңызда муну неме берем, ырайым берем дедиңиз эле. Ошо ойдон эч кандай тыянак чыкпай атат. Азыр эми дагы кайра кайрылууга туура келип атат. Ушуну бир мунапис берип, бир бошотуп берсеңиз бизге жакшы болот эле. Райондогуларга барсам олар айтабыз дейбиз деди. Дагы эле эчтеке жок. Сиз ошону эптеп карап бериң. Биздин үнүбүз болсо жетпейт экен. Ак үйгө, көк үйгө барсак деле бизди эшиктен арызыңды жазып бер деп туруп, арызды кагаз алып калып айдай беришет экен. Улак чапсаңар катынча чаппай, эркекче чаппайсыңар деп сөгүп койгон үчүн азыр 5 жылдан камалып отурат. 5 жылдан камалган. Ошондо 3 жылдан бери отурабы? Райым сурап кайрылайын деп. Кайрылсın men bereyim hem, kayrılsın hem. Kişi öldürgen emes eken hem boldur.
Etti bu dünyeden 4 ay oldu. Boldu, jaz deniz, uluңuzdu jaz deniz. Emek alıp koyçu, zametke alıp koyçu dige. Jazdırıp, tez alıp kelip turup çıkarıp koydu. Президент макул ырайым берейин деп айткан экен ошондо. Андан кийин кайсы органдарга бардыңыз? Прокуратурага бардыңызбы? Кайсы жактарга кайрылдыңыз? Биз ырайым сурап киргизели президентке деп. Президент макул болду, берем деди, сурап жазгыла деди деп. Мен ошондо барып ошо райондук прокуратурага барып ошол жерден жолуктум. Жолуксам олар мен ошол жерден эшиктен да өзүнүн эмесине кантонду кирген жер эшиктен эле кабыл алып, онда биз карайлы, сураштыралы, айтабыз деп коюп ошол жерден иштеге тыянак. Анан кийин акимчиликке бардым, чыгып. Алай район прокурору ошентти. Андан кийин Алай район акимчилигине. Анан кийин Алай район акимчилигине бардым. Мен ушундай өткөндө ушундай болду эле, президент келип ушундай ырайым берем дедиле менин балама. Азыр кечен дайын жок болуп атат. Эмне кыласыңар десем, ой бизде бар, баарыбызды билебиз уну. Биз өзүбүз ошо неме кылып караштырып беребиз деген бойдон дали дайын жок. Анан каникул болуп кетип, дагы иштеге бара албай турат. Эми андан бери деле президент 13-апрелде барган, Алай районуна. 13-апрелде барса, каникулга чейин деле бер жакта бир 17 күн өтүптүр, бир 2 жуманын аралыгында. Сиздерге бирөө телефон аркылуу чалып деле бир иш кетти, каралып атат деген сыяктуу айтылдыбы же ошол боюнча эле жым болуп калдыбы? Эч нерсе айтылган жок. Эч нерсе жок. Мен өзүм Афган согушунун ардагери, мен 3-топтогу майыпмын. Эми ошо балам бир жаштык кылып, мастык кылды, жаштык мастык дегендей бир ушинтип видео кайрылуу жасап коюп, ошол боюнча эле мынантип ошо 2023-жылдан бери почти 3 жылга жакындап калды. Түрмөдө отурат. Ошого бир ырайым бериңиз, сизден бир суранарым. Афган согушуна барганда канча катышкансыз согушка, канча жүргөнсүз? Афган согушуна барганда мен мартта 18 жашка толуп, апрелде военкомат тарабынан армияга чакырылып, 81-жылы май айында эмеде болуп, Ташкентте болуп, одан Ташкенттен кийин июнда Афганистанга барып түшкөнмүн 81-жылы. 81-жылдан 83-жылга чейин Афганистан апатында ошо жерде жүрдүм. 83-жылы июнда ошол эмеден армиядан дембеле жасап алып, ошол 83-жылы июнда кайтып келгенмин үйгө. 2 жыл Афганистанда жүрдүм. Чогушмом эле бала эле ондай бирөө эле мен деле мушташып ондай мындай жаман бирдемелер аралашкан эмес эле. Мурун деле соттолгон эмес эле жүргөн. Ошо бир аяктан бир ошентип күзгө чейин иштеп келе калам деп ошентип такси болуп иштеп жүргөн ошондой болуп калды да. Ол машинаны таксилерин арендага алып иштеп жүргөн. Президент муну көрсө дагы кырдаалды түшүнүп, ырайым берет деп үмүт кылабыз. Анткени бала 30 жашта экен, кырчында эми жаш курагында 3 жылдай убактысы абакта өтүптүр. Андан аркы убактысында абакт өткөрбөй, атасынын жанына келип, ошол мындан аркы жакшы жашоо курушуна, үй бүлө курушуна, бул жашоодо жакшы иштерди жасашына түрткү болуп, ошол ишти жакшы жагына чечип берет деп үмүт кылабыз. Ишенебиз, президенттен ишенебиз. Айткан сөзүн аткарып калган, буга каласа президентибиз деле айткан сөзүн 2 кылбастыр. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар.